мекендештер, урматтуу достор, мен сиздер менен атайын баягындай бир ыңгайсыз абалда бөлүшүп аткан жерим жок. 10 айдан бери бул жерде ушул жашап, кандай ийгиликтерге жетип, анан бул эженин айтып атпаймынбы, эртеңки келечегине дагы бир көмөктөшүп, жакшылыгына түбөлүктүү себепкер болсок деген өзгөчө ушундай бир ниетте сиздер менен бөлүшүп атат. Үйүбүз жок болгондугу эле болуп атат да, бул жерде убактылуу жашап. Апаң жакшыбы? Апаң жакшы көрөсүңбү? Канаке. Ай, азамат. Машык атасызбы же токтотуп койдуңузбу? Күндө чыгасызбы? Башында вообще кыймылдачу эмес, иштечү эмес да. Азыр жылыш барбы? Бир аз жылыш барбы. Ушул жок дегенде өзүм эптеп, өзүм карап калганымда да. Эмне кыларым билбей калам да, кандай болот депчи. Мына ошол эле ала букадагы колунда бар, менмин деген кыйындар бар. Келиңиз ошолорго бир номериңизди калтыралы, балким байланышып, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду ушул эжеге үй салып беребиз, иншалла. Бир жылдан бери свети төлөнө элек, документтери ушул бүтүп атат. Мына ушул жагына көмөктөшүңүздөр деген ала букадагы колунда бар агаларыбызга сөзсүз ушул видеону таратып жеткирип бериңиздерчи, мен сиздерден ушуну гана суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Урматтуу достор, мекендештер, бүгүн ассаламу алейкум. Кандайсың? Ден соол жакшыбы? А? Жүр, мамаң гана мамаң. Үйдөкүлөр барбы да? Үйдөкүлөр барбы? А? Урматтуу достор, бүгүн 31 декабрь 2023 жылдын эң акыркы күндөрү. Мен өткөндө сиздер менен бул Ак Ниет Аманат муктаждар комплексиндеги бул жерде жашап аткан бир туугандарыбызды сиздер менен бөлүшөбүз дегем. Мына бүгүн сиздер менен бир өзгөчө каарманды, өзгөчө бир үй бүлөнү, ошол үй бүлөдөн бир маек алып, жана бул эжекебиз үй бүлөсү менен бул жерге келгенине 1 жылдан ашык убакыт болсо, кандай ийгиликтерге жетишти, кандай жашап атат, кандай күндөрдү көрүп атат, негизи эле бул жердеги жашоо кандай болуп атканын баардыгын алдыда сиздер менен бөлүшөбүз. Негизи бул эжебизди айтып кетейин, өзү Ала Букадан болот. Ала Бука районунан алып келгенбиз, жакшы билесиздер, эң кичүү баласы бул бала. Мен сүйүнүп атканым эле бул бала алгач келгенде эле басышы бир топ эле эме болчу. Азыр өзү кадимкидей басып, кыйла жылыш бар да. Анан бул жерде дагы 6-үйдө Аксыдан Асан деген жигит бар, мырзаны алып келгенбиз, жакшы билесиздер. Асан мырза дагы мына ушул жерден леченияга дарыланып барып келип отуруп, ушул жерде жашап отуруп, бир кыйла жылыштык болду чындыгында. Бул жерде канчалаган үй бүлөлөр жашап, кайрадан үй табып, же муктаждыгы жеңилденгенден кийин өз каалоосу менен чыгып кеткендер болуп атат. Өз каалоосу менен көбү туугандарыбыз үй берди, же болбосо үйгө жеттик, же болбосо жана башка деген шарттар менен көп алмашуулар болду. Ордуна кайра башка үй бүлөлөр кирип дегендей. Мына ошондой үй бүлөлөрдүн бири мен 1 жылдан ашык убакытта жашаган азыр Ала Букадагы эжебизди сиздер менен бөлүшөбүз. Жүрүңүздөр, кошо кирели. Бирок бул эженин акыбалы, оор тагдыры, сыноосу баардыгыбызды ойго салат. Ана мындай пандустарды дагы мына пандус деп коет, коляска чыгып чөтүргөн турган, жакшы билесиздер. Ошо алгач үй салынып атканда эске алынбаган экен эле. Улам ушул жакшы адамдардын колдоосу менен ушундай пандустар салынып атат, достор, туугандар. Кана киребиз. Кана бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз эжеке? Амансызбы, тынчсызбы? Же сол жакшыбы? Кантип атасыз? Жакшы отурасызбы?
Üşüбөй атасыздарбы? Жылуу жумшак эле отурасызбы? Эже бүгүн мен негизи шариятта жаңы жыл деген нерсе жок туура, бирок эски жылды эске алып, анан жаңы кирип келаткан 2024 жылга кандай ийгиликтер, кандай кадам, кандай пландар менен кирип келатканыңызды жана эски жылда кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, мына ошол боюнча коомчулук менен бир кыскача бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Анан бир өзүмдө дагы бир жакшы негизи ойлор бар эле. Ошол ичимдеги, көдөнүмдөгү бир бул үй бүлөнүн ушундай бир тагдырын балким колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандарга бир азыркы шартын, турмуш жашоосун сиздер менен бөлүшкөндү туура көрдүм. Эмнеге анткени эжекебиз алабук адам болот. Мен сиздерге буга чейин кээ бириңиздерге намысыңыздарга тийип сүйлөп келген учурларым болгон. Алабукада аябай бир мындай көз жоосун алган маарекелер болуп атат. Алла разы болсун ушул маареке өткөрүп аткандардан. Мына ошол маареке өткөрүп аткан ээлери ушундай бир туугандарыбызды дагы эске алып, көптөгөн мекендештерибизге кол сунуп келатканын көрүп келатам. Бирок урматтуу Алабуканын менмин деген намустуу жигиттери, мен сиздерге бир нерсени айта кетейин. Эжекебиз бул жашап аткан жер Акниет аманат муктаждар комплекси деп айтылат. Бул комплексте 1 жылдан ашуун 3 баласы менен жашап атат. Мына азыр кече күнү байкап отурсам, экинчи баласы чоң уулу дагы бир аз ден соолугунан сыркоолоп аткандыгын байкап, анан сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Бул жерде жашоо түбөлүк болбойт. Балдар чоңоюп келатат. Эң чоң кызы бойго жетип келатат. Албетте, бул үй бүлө үчүн деле мындай айтканда жашаганы түркүп керек. Өз башына балдар үчүн бир кичинекей болсо дагы бир чатыр керек дегендей. Албетте мен бул үйдөн чыгып бериш максат эмес болгону, ушул балдардын келечеги үчүн эжебиздин бир кыжалат болуп атканын мен айтпаса дагы сезип турам да. Балдар чоңоюп келатканда ар бир ата-эне сарсана болот, санаа болот, кыжалат болот. Мына ошону сезип отуруп, жакшы инсандарга бүгүн бир маалымат катары сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Асылкан эже, сизге айтпай эле камера менен кирип келатсам, таң калып, эмне эле болуп кетти, таң калып атсаңыз керек. Кыжалат болуп. Биринчи өзүңүздүн ден соолугуңуздан сурайын, кантип атасыз? Ден соолук жакшы, Кудайга шүгүр. Отурабыз тынч. Амансызбы, тынчсызбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Болуп атат баары жакшы. Бул жерде жашаганыңызга канча күн болду? Март айында келгенбиз, 10 ай болуп калды, 10 ай, 1 жыл болуп калды. 1 жыл боюнда калды. Кандай жашап атасыздар азыркы учурда? 10 айдын ичинде эмне жылыштык, эмне өзгөрүштүк? Кандай бир жаңылыктар болду сиз үчүн, үй бүлөңүз үчүн? Баары жакшы. Жашап атабыз. Условиялар бар, баары. Ошол кичине баламны дагы лечениясына жакын болгондуктан бат-бат лечение алып, басып калды өз алдынча. Жакшы өзүн кармап, жакшы басып калды, ошол жаңылыгыбыз. Анан дагы ошол үйдө бул жерде жашап жатканыбыздын себеби кызым бул жакта студент окуп атат да, анан менин да абалым мындай болгондугу үчүн мен да бирөөнүн кароосуна муктажмын. Ошо кызым мени карап окууна барып келгендиги үчүн ушул жерде жашап турабыз. Анан Аллахым өзүнөн башкага муктаж кылбасын экен, пенденин көзүн каратып, пендеге муктаж кылып койбосун экен. Ошол кызым мени карап окуп аткандыгы үчүн ушул жерде жашап жатабыз да. Анан бул жерге дагы көнүп атабыз эми акырындан. Бирок өзүңүн жашаган жагың, өзүңүн тууган уругуң, өзүңүн айылдаштарың ошол жактан дагы бир өзүмө үй болуп калса жакшы болот эле. Анан өзүм дагы ушундай абалда болуп калгандыгым үчүн дагы ушу үй салып, үй кылганга кудуретим да, дараметим да жетпей турат да азыркы учурда. Түшүнүктүү эже, бул маселе боюнча да биз алдыда токтолобуз. Урматтуу достор, мына азыр эженин сөзүн угуп кеттик. Биз негизи бул Акниет аманат муктаждар комплексинде ушундай эң таза, тыкан,
жана алдыга жылыштыгы менен баягындай өзгөрүштүк көргөзгөн үй бүлөлөр үчүн биз момундай Ак ниет аманат коомдук фондунун ардак грамотасын берип келебиз. Мына бүгүн биз бул энеге өзгөчө момундай ардак грамота менен жылдын жыйынтыгын жыйынтыктайлы деп турабыз. Кыргыз Республикасы Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун ардак грамотасы менен үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы мээримдүү эне Айтматова Асылкан Өскөнбаевна сыйланат. Эжеке, бул сиздин ушул жерде биз балаңыз менен, кызыңыз менен, үй бүлөңүз менен биз мындай андай дебеген учурда деле өзүңүздөрдүн бир баягындай башкаларга стимул көргөзүп, өзгөчө тазалыкты сактап, кадимгидей өз үйүңүздөрдөгүдөй жашап аткандыгыңыздар бизди кубандырат чындыгында. Анан мен бул жерге келгенде конок катары эле болуп калдым да, мисалы бир келсем гүлдөр гүлдөп калган болот, бир келсем гүлдөр өсүп калган болот, бир келсең эшиги таптаза болуп турган болот. Ушул сиздин тазалыгыңыз, тарбияңыздын аркасында балдарыңыз ушул жерде тыкаан жашап атса керек. Бул сизге чакан болсо дагы биздин фонддун атынан белек болсун. Анан бул кичинекей болсо дагы мына балдарыңызга чакан майрамды кылып эме кылып бересиз. Эми буйруса кайрадан кийинки биз эмеге өтсөк, Асылкан эже негизи кайсыл жылы төрөлгөнсүз, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, анан бир келиңиз эл менен бир алдыдагы турмушуңуз боюнча дагы бөлүшсөк дейм да. Себеби эмне максатта, эмне үчүн Алла Таала мындай сыноону эч кимге бербесин. Эч кимди мындай араба, кол араба деп коет, же болбосо бир майыпты коляска деп коет, ушундайга эч кимди байлабасын. Кандай учур, кандай сыноолордун аркасында ушул коляскага байланып калгансыз? Анан канча убакыт болду? Ушул боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз. Мен ушу Жалал Абад областы Алапкы районунан болом. 81-жылы туулгам. Бул да болсо Алланын сыноосу экен. Тагдырга жазылган нерседен качып кутулбайт экенбиз. Тагдырга жазылган нерсе болот экен. Бардык нерсе Аллахтын өкүмү менен экен. Ушул сыноону мага берген экен Аллахым. Бирок мындай сыноону мен эч бир инсанга, эч бир жанга каалабайм. Сөз менен айтып жеткирүү кыйын, бирок чындыгында оор, аябай. 6 жыл болуп калды ушул эмеге отуруп калганыма. Кырсык болду, ошо кырсыктан улам ушундай болуп калды. Машинада кетип бараттыңыз беле? Ооба, машинада ошол жана кичинекей балам эметип аттык эле го, ошо слабый төрөлүп калып, ошону доктурга көргөзгөнгө алып кетип аткам да Бишкекке. Ушул жолдо анан ушундай кырсыкка учурап калдык. Анан айтмакчы, ушул балаңыз дагы алгач келгенде ден соолугу бир топ эле слабый эле, азыр өзү басып кадимкидей болуп калды. Жылыштык болуп аткандыгын биз көз көз менен көрүп атабыз да, кандай дейсиз? Баштагандай эле. Ооба, башында төрөлгөндө ошо слабый төрөлгөн да. Азыр Кудайга шүгүр, улам лечениясын алып турабыз. Жылыштар болуп атат, жакшы, Аллага шүгүр. Ортончу балаңыз азыр канчада окуп калды? 7-класста окуп. Бул жерде окуп атат, Ооба. Өзү мектепке барып келет. Ооба, барып келип атат. Чоң кызыңыз бул жерде студент. Ооба, окуйт, ал студент. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, урматтуу достор, мына ушул Ак ниет аманат муктаждар комплексинин 2-кабатында ишканасы бар, билесиздер, швейный цех бар. Мына ошол швейный цехтеги тигүүчү машинаны ушул эженин кызы иштетип, мындай айтканда, ушул эжеге апасына кол кабыш болсун деп, анан сырткары ушул бул жакта швейный цехе жумушка да кирип алган, Ооба, жумушка да кирип. Бул эмени кайсыл жактан үйрөнгөн кызыңыз? Эми окуп үйрөндү да, эмеде кружоктордон эле окуп үйрөнүп алып анан. Алапука районунун кайсыл айылынан болот элеңиз? 1-май. 1-май айылынан Негизи Алапука деле турчу элеңиз да, дайым эле. Азыр мына Жалал Абад шаарына келип калдыңыз, айырмачылыгы эмнеде болуп атат? Көнүштүңүзбү негизи бул жерге? Көнүп атабыз акырындан. Эми шаарда ошол бизге ден соолугубузга жакшы да, эми айылда бизден больницага жетиш үчүн дагы бир топ убакыт кетет.
Бул жерде больницада жакын, лечение алганыбызга жакын. Шарттар бар, айылда эми бир аз шартыбыз дагы эмерээк да. Лечение алып турганыбызга шаар жери бизге эмерээк да, жакшыраак болуп атат да. Баламдын да лечениясына жакын. Бул жерде мисалы жашоочулар же кошуналарыңыздын же бир аркетте кошуналар же бул коронун ичиндеги кошуналарыңыз сиздердин үй бүлөңүздөргө бир жолтоосу тийип, же болбосо мындай андай тоскоолдук жаратып, бир ызы чуу жараткан учурлар болбой элеби? Мисалы 10 ай жашапсыздар, 10 айдын ичинде мындай күтүлбөгөн эмне окуялар болду? Анан күтүүсүз эмне окуялар болду? Бир бөлүшүп бериңизчи. Бул 10 айдан бери ушул жерде жашап аткан инсан катары, анткени бул үйдүн салынып бүтүшүнө биздин кыргыз элибиз жардамдашкан да, көмөктөшкөн. Азыр ошол ар бир мыгына чейин көмөктөшкөн ар бир көрүүчү бүгүн сүйүнүп отурса элек, себеби ушундай апа ушул жерде 10 айдан бери күн кечирип атыптыр. Мына биздин жардамыбыз менен ушул жерде көптөгөн үй бүлөлөр жашап атыптыр деп аябай сүйүнүп атсаңыздар керек. Мына ошолорго бир кыскача маалымат катары. Бул жерде кошуналардан эч кандай жамандык жактарын эме көргөн жокпуз. Баары жакшы. Кошуналар да келип кабар алышып турат. Анан дагы ушул үйгө салым кошкон ар бир инсандан Аллахым ыраазы болсун. Тапкандарын адалын берекесин берсин. Жана да Медер сага да өзгөчө ыраазычылык. Сен дагы күн дебей, түн дебей бошогон убагыңда келип кабар алып турасың. Мына суукта батарейкаларды жылытып, үйдө жылуу. Баары жакшы. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун. Негизи ойлодуңуз беле ушундай жерде жашап каламбы деп? Жок, ойлободум эле. Кандай Бирок интернеттен көрүп жүргөнсүзбү бул салып аткан? көрүп жүргөм, эми кандай болот, ушу мен ойлогондой болобу деген, бирок биз ойлогондон да жакшы, баары жакшы. Бир мал эшикке чыгабыз, таза абага чыгып, таза абада эс алып, бул жер дагы коляска менен жүргөнгө ыңгайлуу, тегиз. Коляскада тегиз жерде жакшы жүрөт. Анан бул балдар аянтчасы, балдарым чыгып бул жерде ойношот. Ушундай условиялар менен ушундай жакшы үйлөр дагы да болсо, ушундай бизге окшогон үй жоктор үйлүү болуп, жакшы жашашмак. Анан да бул жерде өзү кичинекей эле аянтча болгону менен кошуналар толтура. Бул жакта кичинекей бакчасы да бар, гүлдөр. Ушул бакча демекчи, бул бакчада жанагы Асандын тагасы, тайкеси тагасы эже гүл эгип кетпеди беле? Ооба. Мына ушу гүл эгип жазда электи эле, кайра күздө гүлдөп, мындай бүчүр алып, сонун болуп, анын арасына помидор, ушундай болгарскийлер да эгип жетиштиңиздер окшойт. Кандай болду? Түшүмүн айтсаңыз. Ооба, түшүм жакшы болду. Помидор болгарский эктик арасына. Салат кылып, салат жаап алдык кышкыга. Ушул жерден эле кадимгидей жаап алдыңыздар. Ооба, кышкыга. Чыктыбы ушул жерден? Ооба, салат жаптык кышкыга. Ошол тамак ашка кошуп болгарский помидорлорду. Жакшы баары. Ба айткандай чакан жерди деле иштетип бир эме кылса болот экен да. Ооба, кичинекей жерден деле карап жакшы доход алса болот экен. Негизи сиздерде көбүнчөсү ушул дыйканчылык менен алапка да алектенеби? Ооба, алапка да. Дыйканчылык менен көп нем Дыйканчылык менен, жер иштетип дыйканчылык менен элек болот. Мисалы сиздерде тууган уруктарыңыздар эмне экет эле ал жакта? Пакта эгеби эле же башка эгеби эле, эмне кылышат эле? Пакта эгет, жүгөр эгет, буудай эгишет.
Мүлүшүңүздөр ал жакта бар беле негизи? Ооба, бар. Бар беле. Кадимгидей эле талаада эле бала чакаңыз менен эле эме кылып жумуштап жүргөн экенсиздер Ооба, да. талаада эле. Анан баягы ала буканын мен так төрүнө чейин барган эмесмин, сиздердин айылыңыздарга чейин жетпептирмин. Жана границанын аябай астында деп коет го Өзбекстандын. Мына ошол жерде элдин кооптуулугу кандай жашоо? Тынч элеби кошуна эл менен? Ооба, кошуна эл менен тынч эле. Мисалы баткенде улам коголаң болуп, тополоң болуп, эл тынчсызданып, кечкисин тынч уктай албай ушундай учурлар болот эмеспи? Ал эми эмеде ала букада кандай учурлар болот? Жок, андай учурлар жок азыр. Чек арадан Өзбекстанга өтүп барыш келиш болушу эле жакшы эле жашап жатат. Азыр эже мен ушул нерсени билгим келип турат да. Эми мына 10 ай болду. 10 айда биз кыйратып деле сизден кабар ала албадык да. Алып келип киргизип эле койгонуңуз болсо мындай груб айтканда. Анан башка оокат ашыңыздан, тамак ашыңыздан, жана башкаңыздан биз кыйратып көмөктөшө албадык да. Мына кече арзыбаган кичинекей көмүр алып келдик. Ал көмүрүбүз деле аз эле турат. Негизи эле оокат, тирилик бул жерде кандай болуп атат өзү сиздердин? Же кызыңыз иштеп багып атабы, карап атабы? 3 балаңыз бар. Негизи эле жашоо кандай болуп атат эжеке бул жерде? Келиңиз мындай. Мен сизди түшүнүп турам, тартынып атасыз, уялып атасыз. Болгон нерсени эле бир эл менен бөлүшөлү. Анткени мен жогоруда айттым го, мына балаңыз чоңоюп келатат. Мындан чоңусу 7-8 окуп калды. Кызыңыз болсо бой жетип калды. Албетте бул жерден сизде эч ким чык деген жери жок. Чык дебейбиз дагы. Буйруса бул жерде жашайсыз. Өзүңүз каалаганча. Бирок ошентсе да балдардын келечеги үчүн баары бир керектүү нерсе да, ошого бир тартынбай. Ачык эле айтыңыз. Жакшы адамдар бар эжеке. Ушундай бир соопту кимге бир берсем, Аллах Тааланын берип аткан ырыскысынан бөлүшүп, садаканы кимге арнасам деп издеп жүргөн инсандар аябай көп Кыргызстанда. Мына өзүңүздөрдүн жериңиздерде эле кечекиде бир аябай бир укмуштуудай маареке өткөрүп, аябай бир байгелерин коюп, улактарын берип атышат. Мына ушул агаларыбыз балким көрүп калган болсо, ушул балдардын келечеги үчүн бир көмөктөшүп калар. Келиңиз бир ачык, бир жарылып айталычы, уялбаңыз, тартынбаңыз. Мен айтып атпаймынбы, сиздин убактылуу эле бул жерде үйлүү болушуңузга эле эмес, балдарыңыздын келечегине да бир себепкер болгум келип атат да. Аллахым ар бир пенденин рызкысы менен жаратат экен. Рызкыбыз жакшы эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Бирок эми ошо өзүбүздүн үйүбүз жок болгондугу эле болуп атат да. Бул жерде убактылуу жашап, биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чечилип, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандар жардам берип калса, бизден башка эмелерге дагы бошотуп берели деген ниетибиз бар да. Жок, бошотуп бербеңиз. Сиз бул жерде шаарга жакын жашай бериңиз. Буйруса балким ал жерден бир участок берип кала турган инсандар чыгаттыр, урматтуу мекендештер. Эгерде мен ушунун ниетим бар, эгерде эжебизге балким ала букадамы, балким жакын жерденби участок берилип калган болсо, эже үчүн биз үй салып берет элек, белди бекем бул чындыгында. Коомчулук менен, эл жакшылар менен биргеликте биригип бир керемет үй салып берет элек. Мен могул жерге ар бир киргизген үй бүлөнүн ошол убакта киргизгенин гана эмес, эртеңки келечегин да ойлойм да. Мисалы, кээ бир чыгып кеткендерди дагы сурап турам, кантип жашап атат, каерге барышты депчи. Мына бул жерден жашап аткан кээ бир үй бүлөлөр, арабтар биротоло үй берип, ал жака жашап чыккандар бар. Балаңыз канчага чыкты? 7-ге чыкты. 7-ге чыктыбы? Негизи бул жашка барганда уже сүйлөп калыш керек эле да. Канча айлыгында төрөлгөн? Малына жетип эле төрөлгөн, 9 айлык болуп эле. Анда эмнеден улам болгон? Бала төрөлгөндөн кийин сиз кырсыктагансызбы? Ооба. Ага чейин ден соолугуңуз жакшынакай элеби? Ооба, жакшынакай эле жүрчү элем. Балдарыңыз деле мындай кээде отуруп, мындай чоң балаңыз тынчтыктан байкап калам да келсем, маанайы жок дайыма. Балким ушу сиздин кол арабада, коляскада кыйналып отурганыңызды көрүп, эрезеге жетип атат, чоңоюп атат. Балким ичинен сыгылып кыжалат болсо керек. Мына ушул балдардын эмесин ойлогондо бир ар кандай ойлор келеби эжеке? Албетте келет ойлор. Эмне үчүн мындай болду деп ойлойсуң?
Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, мен сиздер менен атайын баягындай бир ыңгайсыз абалда бөлүшүп аткан жерим жок. 10 айдан бери бул жерде ушул жашап, кандай ийгиликтерге жетип, анан бул эженин айтып атпаймынбы, эртеңки келечегине дагы бир көмөктөшүп, жакшылыгына түбөлүктүү себепкер болсок деген өзгөчө ушундай бир ниетте сиздер менен бөлүшүп турам да. Көргөндө ошо эми сиздин ушул ден соолугуңузга жардам бере турган нерсе экен деп эле түшүнчүмүн, бирок кандай эмнеде пайда эме кылат экенин толук билбечү элем. Мына азыр толук көрүп атам да. Негизи бунун жардамы менен басканга жардам береби же кандай? Басканга деле жардам берет, анан кыймылдабай отура бергенде да кан айланбай калат да. Буга чыкканда кан айлануу болот. Анан тартылган тарамыштар кичине жазылат. Чозулатпы? Ооба, чозулуп. Кичине боюм көтөрүп, кан айлануу жакшы болуп турам да. Азыр мен эже дагы менде бир суроо да таң калыштуу. Мен сизди буга чейин бутуңуздан эле деп түшүнүп жүргөм да. Колуңузду эле байкаган эмескен элем. Азыр бул жака мындай зорго жардам менен чыктыңыз да. Колдо дагы мына тарамыштар тартылып калганбы? Колуңуз мындай эме кыла албайбы? Ошо моюндан ылдый болгондо меники моюндан сынып, Жүлүндөн кеткен. жүрүн ошо моюндун жүлүндөн кеткен. Ошо моюндан ылдый жакшы эмес иштебейт да, слабый. Мындай бирок мындай үшүгөндө же бир нерсе тийгенде сезеби? Ооба, сезет, колум сезет. Колуң сезет. Ооба, Бутуңузчу? бутумду оң бутум сезет, сол бутум сезбейт да. Үшүгөндө билбейтпи? Анан колдоруңуздагы мына эмелериңиз иштеш кыйынчылык мененби? Башында вообще кыймылдачу эмес, иштечү эмес да. Азыр жылыш барбы? Бир аз жылыш бар. Анан эже негизи эле бул врачтар эмне деди бул сиздин ушул ДТП болгондон кийин, кырсык болгондон кийин, мына ушул акыбалда көргөндөн кийин эмне кылыш керек деди, эмне кылса болот деди врачтар. Ошол кыймыл менен реабилитация кылыш керек да, токтотпой. Анан реабилитациялар да кымбат, биз немелебизчи, айына 60 000, 70 000. Айына? Ооба, ошондой. Ал кайсыл жерде бар? Жалал Атта барбы? Ошо Жалал Аттада бар. Сиз бардыңызбы Жаңы дегеним? ачылыптыр. Жалал Аттага бара элекмин. Каерге барып сүйлөштүңүз ушу 60 000 деп? Бишкекте алдым, Кадам жайда алдым, Баткенде. Бир ай барып лечение алыппы? Ооба, ошол жактардан алдым. Анан токтотпош керек экен да, негизи акырындан жылына кичинекей жылуш болот экен да. 1 жылда токтотпой реабилитация кыла бериш керек экен. Токтотпой кылганга да каражатым жетишпегендиктен азыр токтотуп үйдө да бир жолу жатып калбай, анан муну алып койдум. Буну сатып алгансызбы же жасап беришкенби? Сатып алгам. Сатып алгансызбы? Bundan sırtkarı dağı, kolyaskanın dağı bir nerse turat koyun olacak. Al ne südürüp tarta turgan da? Ал электрон деген. Көчөгө чыкканда коляскага улап сыртка чыгып. Негизи эле сиздин мынчалык оор акыбалда экениңизди чындыгында баягы биз келип кабар алып коем. Коляскада отурсаңыз учурашып коюп эле кетип жакшы билбейт экенбиз да. Анан бир эки жолу келгенде мына иштетип атканыңызды көргөм. Азыр чыгып атканыңызды көргөндө аябай бир кызыкча абал болду да. Негизи эле аябай эле бир оор абалда экенсиз да, мындай айтканда эжеке. Ооба. Жана да айтып өттүм, ошол бирөөнүн кароосуна муктажмын да. Ушул жок дегенде өзүм эптеп, өзүм карап калганымда дагы жакшы болот эле да. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, азыр бул Асылкан эжекебиздин акыбалын сиздер менен толук бөлүшүп атабыз да. Негизи Кыргызстанда мындай оор сыноодогу мекендештерибиз аябай көп. Чындыгында. Бирок азыр эжебиз өзү айтып атпайбы, эч кимди бирөөнүн кароосуна муктаж кылбасын деп чындыгында. Кудай өзү сактасын, оорусо бир жериң оорусун, бирок бирөөнүн кароосуна муктаж болгон эң кыйын нерсе. Бирок эжекебиз ушул алтындай болгон балдарды төрөп койгон экен, ушул балдары эчтекеден кем кылбай карап атышат да, чындыгында. Эгерде эже азыр кызыңыз эле жардамдашат да, кызыңыз менен балаңыз, Ооба. Эгерде эми Кудай сактасын, эгерде кызыңыз, балаңыз, кызыңыз эртең мисалы да эми
бой жетип калды. Эгерде булардын жардамсыз элестетиш кыйын окшойт го дейм, а? Ооба, элестетиш кыйын. Элестете албайм, бирок кандай болот? Кызым да бойго жетип калды, аны да турмушка бериш керек. Аларды ойлогондо эмне кыларымды билбей калам да, кандай болот депчи. Азыр ошол жакшы Аллахым берген уулум, кызым бар, ошолор балдарым карап атат да мени. Колума кол, бутума бут болуп мага жардам беришип карап атат. Анан сиз эле эмес, үй бүлөдө кичинекей балаңыз дагы кароого көбүнчө муктаж болуп калат окшойт. Ооба, ал да муктаж болуп калат, ооба, аны да караш керек, аны да бир адам караш керек. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мен бүгүнкү эфирде сиздер менен эмнени бөлүшкүм келди. Анткени көптөгөн инсандар Алла Тааланын берген неаматына канаат кылбагандар аябай көп. Көрүп атасызбы, бүгүн сиздердин колдооңуздардын аркасында салынган ак ниет аманат муктаждар комплексинде кандай үй бүлө жашап атат. Жана кандай үй бүлөгө сиздердин көмөгүңүздөр пайдасы тийип атат. А сиздерге сообу тийип атат. Анан эң негизгиси ушундай оор тагдырда чындыгында жо болду, алып келдик, киргизип койдук, булар да жашоо сонун эчтекеден кем эмес деп айтыштын өзү жалган да. Өзү туура келбейт. Себеби көрүп атасыздар, акыбалды мен сиздерге баардыгын бөлүштүрүп атам. Дагы айта турган көп нерселер бар, анын баарын бөлүшкүм келбей эле турат. Бирок эженин мындай жүзүн байкап атасыздарбы? Мындай нур төгүлүп турат да. Алла Тааланын эң сүйүктүү пендеси экен да. Качан келсең мындай нурдуу жүзү менен күлүп тосуп алат. Качан караба кыйналып турса дагы мындай күлүп жүрөт да. Алла Таалам ушундай экен да, жакшы көргөн, сүйүктүү пендесине сыноо берет экен. А бул сыноону кимге берет? Ошол көтөрө алган пендесине гана берет экен да. Эгерде пенде көтөрө албаган болсо, бул сыноону бермек эмес. Ооба, аял кишинин мындай айтканда жаны бышык болот дейт. Балким аял заты үчүн бул сыноону көтөрүп аткандыр, урматтуу достор. Көптөгөн менмин деген эрктүү палуан мырзалар деле монол сыноону көтөрүш өтө кыйын, достор. Эжекебиздин мен жогоруда сиздер менен кандай максатта айтып кеткен баардыгын айтып кеттим. Анан бир учурларда телефонун сураган учурларыңыздар болгон. Балким көмөктөшөм деп сурагандырсыздар. Мен азыр эжебизден бир ос сурап көрөйүн. Эжеге ушул сиз менен байланышып, көмөктөшүп, жардам берет элем, сурайт элем дегендер үчүн бир номериңизди калтырып кетсек болобу? Көмөктөшөм деген, колго абыш кылам деген, эженин балдары бой жетип келатат, ден соолугуна, же болбосо балдарынын келечегине, бир үйлүү болушуна себепкер болом деген Кыргызстандагы белдүү инсандар бар, мырзалар бар, агалар бар. Мына ошол эле ала букадагы колунда бар, менмин деген кыйындар бар. Келиңиз ошолорго бир номериңизди калтыралы, балким байланышып, бир балаңызга эртеңки келечегине жок дегенде 2 бөлмөлүү бир үй берип калар. Балким бир участок берип калар. Участок берген болсо, мына биз Ак ниет аманат коомдук фонду ушул эжеге үй салып беребиз, иншалла. Иншалла, Алла Таалам буйруган болсо, сиздер документи менен, кызыл китеби менен өткөрүп бериңиздер, биз буйруса эжебизге жаз келгенде үй баштап үй салып беребиз. Эмне үчүн мен бул нерсени айтып атам? Бул үйдөн чыгарып бериш эмес максат. Айтып атам жогоруда, кайталайм кайра. Балдары чоңоюп келатат. Кызы бой жетип келатат. Эжебиздин кыжалатчылыгын көрүп, чындыгында мен ушуну бөлүшкүм келди. Тутам номериңизди айтып кетиңиз эжеке. 0504 504 470. 0504 504 470, а? Мына ушул номерге 0504 504 470. 0504 коду, кайра эле 504 470 номерине байланышсаңыздар асылкан эже алат. Көмөктөшөм деген, колго абыш кылам деген, жакшылыгына себепкер болом деген инсандар байланышыңыздар. Кабарлашыңыздар. Кыштын учуру азыр. Жаз келатат, бир жакшылыгына эжени бир өзгөчө кубандыралчы. Келиңиздер. Эжебизге өзгөчө бир сюрприз болсун, Кудай бурса. Чындыгында мен ушундай инсандарга жардам берген сайын, мындай айтканда, орусча айтканда удовольствие аласың да.
мындай инсандардын батасын алганда чындыгында бир ыраазы болосуң да. Чыныгы муктаждын дуасын алып, чыныгы муктажга жардам берип, мына ошол инсандардын көз жашы менен алынган дуаны Аллах Таалам, урматтуу мекендештер, дүйнөнү 7 кыдырсаң дагы мына ошол нерсени таппайсың. Андыктан эмне кылыш керек? Ак ниет менен жүрөгүңдөн көп кызмат кылсаң, мына ошол дуаларды алабыз. Бата менен эл көгөрөт дейт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Достор, ушундай апалардын көп дуасын алалы. Ал эми эжеке сизге эми алдыдагы ден соолугуңузга Кудайым шифасын берсин, ийгилик болсун, бала чакаңыз менен бир жакшы күндөрдө гана, ушул бир кубанычтуу күндөрдө гана жүрө бериңиздер. Бир туугандай болуп калдык. Мына ушул жерде кошуналарыңыз менен дагы бир туугандай болуп катташууну Кудайым насип кылган болсун. Ушундай оорусуну берсе дагы эжеке, дүйнө турганча туруңузчу эжеке. Кудайым бир күтүүсүз жерден шифаны берет дейт го. Туурабы? Бир тамчы сууга деле кошуп шифаны берип коюшу мүмкүн. Жоктон барды жаратуучу Аллах. Туура. Аллах көз ачып жумганчалык убакытта дагы шифа берип коем десе берип коет. Аллахтан эч убакта үмүтүмдү да үзбөйм. Аллах бар, эч убакта таштап койбойт. Мен басып кетем деген үмүтүм бар. Кудай буйруса басып кетем. Буйруса. Аракетиңизди токтотпоңуз эжеке. Кудайым шифасын берсин. Басып кетиңиз. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын тоюнда биз кызмат кылалы иншалла эжеке. Жакшылыктар, жакшы күндөрүңүздүн үстүндө биз Ак ниет аманат коомдук фондунун жааматы кызматыңыздарда бололу. Албетте, сиздер менен ушул заманда, ушул жарыкчылыкта мындай каарман болуп, ушул жарыкчылыкта бир замандаш болуп калганыма шүгүр кылам. Албетте, бул дагы эжебизге гана эмес, бизге дагы сыноо. Анткени бул эженин акыбалын бизге Алла Таала жеткирди. Жана ушул эжеге көмөктөшөсүңбү эмелер, жардамдашасыңбы, кол кабыш кыла аласыңбы деген таризде бизге Алла Таала ушул сыноону берди. Мына кичинекей болсо дагы, бир жакшылыгына, убактылуу болсо дагы себепкер болуп турабыз. Иншалла баардыгы жакшы болот эжеке. Сарсан болбоңуз, кыжалат болбоңуз, сиз аракетиңизди токтотпоңуз. Анан кандайдыр бир маселелер болгон болсо, мен сизге дайым айтам, биздин телефонубуз иштейт, чакырасыз, кызматыңыздарда болуп буйруса эжеке. Жакшы туруңуз. Көп ойлоно бербеңиз. Жогоруда айттым го, бул сыноо көтөрө ала турган пендеге берет, көп ойлоно бербеңиз. Сарсан боло бербеңиз, балдарыңыз чоңоюп келатат. Буйруса ушул балдар, кыздар Кыргызстандын мындай кызматына жараган, сиз ойлобогон жердегидей бир башкача уул кыздар болот. Көрүп эле атабыз, татыктуу тарбияңызды бергенсиз. Сизге рахмат эжеке, ден соолукта болуңуз. Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз. Рахмат эжеке. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Асылкан эжебиздин бүгүнкү акыбалы мен сиздер менен бөлүштүм. Эжебиздин чындыгында абалын көрүп турасыздар. Биз Ак ниет аманат муктаждар комплексиндебиз. Бул комплексти биз тагыраагы 2019 жылы баштап 2019-20 жылдары бүтүрүп 21 жылдын жаз айларында тапшырганбыз. Алгаш тапшырганыбызда 6 үй-бүлөгө тапшырганбыз, жакшы билесиздер. Мына ошондон тарта бир топ үй-бүлөлөр айттым жогоруда чыгып, кайра муктаждары кирип көптөгөн инсандарга пайдасы тийип келатат. Мына ушул үйлөрдүн бүтүшүнө себепкер болгон бир туугандардан Аллах Таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Эң негизгиси учурдагы каарманыбыз Асылкан эжебизге Аллах Таалам шифасын берсин. Бул жерде маселе көп. Көп нерсени эжебиз тартынып уялып айтпай атат. Чындыгында. Жада калса, кээ бир учурларда күнүмдүк оокатка деле муктаж болуп каласың. Мындай ден соолугуң менен эмес, 12 мүчөң түгөл туруп деле. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетер элем. Анан бул жерде коммунальный услугасын бул үй-бүлөлөр эч кандай төлөбөйт да, мисалы, ушул күнгө чейин төлөт элекпиз, светин, суусун жана башкасын дегендейчи. Ошого мен өткөндө свети боюнча сиздерге кайрылып кеткем. 1 жылдан бери свети төлөнө элек. Документтери ушул бүтүп атат. Мына ушул жагына көмөктөшүңүздөр дегем. Азыр кыштын ортосу, декабрдын аягы, дагы 2 ай кыш бар. Көмүргө жардам бериңиздер дегем. Мына ушул жердин үй-бүлөлөрдүн жылуу жумшак жашашына себепкер болуу үчүн урматтуу мекендештер ушул көмөктөшүңүздөр. Мен өткөндө дагы кайрылгам. Светине, көмүрүнө жана башка ушул коммунальный жумуштары, жана мен жогоруда айткам, летний кухнянын да астын тосуш керек деп. Кыскасы ушул үй-бүлөлөрдүн баягындай шарттары дагы да оңолуусуна көмөктөшүңүздөр деп мен сиздерди чакырып кетер элем. Кимде ким көмөктөшөм деген болсо, ошол Ак ниет аманат коомдук фондунун М-банк, Сбербанк карталары коюлат, көмөктөшүңүздөр. Анан Асылкан эжени сөзсүз эске алыңыздар. Ушул видеону менмин деген белдүү мырзаларга жеткириңиздер. Айрыкча ошол
ала букадагы колунда бар агаларыбызга сөзсүз ушул видеону таратып жеткирип бериңиздерчи. Мен сиздерден ушуну гана суранам. Балким бул эжебиз менен чындыгында ал бир туугандарыбыз кабардары жок. Кабардар болгон болсо жөн эле жардам бермек. Ошон үчүн мен сиздерден аябай терең суранып кетем. Материалдык жардам бере албасак да моралдык жактан колдоп, ушул видеолорго лайк басып, жана таратып, жана колунда бар мырзаларга сөзсүз жеткирип коюңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, баса урматтуу мекендештер, 2023 жыл бүгүн аяктап атат. Баарыңыздарга Кудайга шүгүр, ийгиликтүү жыл болду, токчулуктун жылы болду, эң негизгиси мамлекетибизде тынччылыктын жылы болду, 2023. Көптөгөн ийгиликтер болду мамлекетибиз үчүн. 2000 келаткан 24-жылыбыздагы мындан дагы ийгиликтүү жылдар болсун. Мындан дагы тынччылык болсун. Мындан дагы барчылык болсун. Мамлекетибиз өнүксүн, өссүн. Алдыдагы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Эң негизгиси мамлекетибизде бир дагы муктаждар калбай калганча мамлекетибиз пикке жетсин иншалла. İnsanlar kimge жардам берсем деп ihsanımды, sadaqamды kimge берсем деп таппай калган күндөргө Кудайым жеткирсин. Мына ошол күндөр да келе атат. Ошол күндөргө Кудайым жеткирсин. Биздин Актиет Аманат коомдук фонду үчүн да Кудайга шүгүр. Сиздер көрбөгөн экран артында бир топ ийгиликтүү жылдар болду. 23 жыл. Буюрса 2024 жылы биз буюрса сиздер менен дагы да тыгыз көптөгөн иштерге себепкер болобуз, баштайбыз. Жакшы проектлер бар, Кудай кааласа, мына ошол иштердин үстүндө алектенебиз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар, урматтуу достор. Кайрадан ушул Актиет Аманат муктаждар комплексинен баарыңыздарга жылуу салам. Ассалам алейкум.